Саламатсыздарбы? Дүйнөлүк жаңылыктар топтому менен тааныштырып, Нияз Ашматов. Ауганстанда күйөөлөргө расмий түрдө аялдарын сабоого уруксат берилди. Бул тууралуу Daily Mail гезити кабарлады. Жаңы эрежелерге ылайык, эгерде жаракаттар олуттуу деп эсептелбесе, эркектерге тарбиялоочу зомбулук көрсөтүүгө уруксат берилет. Бирок аялдарга ата-энесинен коргоо издөөгө тыюу салынат. Эгерде жабырлануучу сабалгандан кийин оор жаракаттар менен ооруканага жаткырылса, күйөөсү 15 күнгө чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Британия Диего Гарсия аралын Иранга каршы сокку уруу үчүн АКШга колдонууга уруксат берүүдөн баш тартты. Жооп катары АКШнын президенти Дональд Трамп Чагос архипелагын Маврикийге өткөрүп берүү келишимин колдоодон баш тартты. АКШ Британияга кайрылып, Фейрфорд аба күчтөрүнүн базасын аталган аралдан Иранга сокку урууга колдонууну сураган. Диего Гарсия аралында АКШнын Инди Тынч океан аймагындагы негизги базасы болгон Андерсон аба күчтөрүнүн базасы жайгашкан. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп Иранга келишимге жетишүү үчүн 10 күндүк мөөнөт берди. Андан кийин ири сокку урушу мүмкүн экенин айткан. Тынчтык кеңешинде Трамп Иранды аягында жаман болот деп коркутту. АКШнын президенти Трамп Стив Уиткоф менен Джаред Кушнер ирандыктар менен абдан жакшы жолугушуулар өткөрүшкөнүн билдирди. Биз маңыздуу келишим түзүшүбүз керек. Болбосо жаман нерселер болот. Балким биз келишим түзөбүз. Бул тууралуу балким кийинки 10 күндүн ичинде билесиз. Кытайдын деңиз флотунун Таншан жана Дацин эсминецтеринен жана Тайху кемесинен турган 48-чи коштоочу топ Иранга бара жатат. Азырынча кемелерде Иранга эмне үчүн жайгаштырып жатканы тууралуу расмий маалымат жок. Бирок эксперттер Иран Орусиянын биргелешкен деңиз машыгууларына катышууга даярдык болушу мүмкүн деп болжомолдошууда. Анда Ормуз кысыгын блокадалоо сценарийлеринин алкагында машыгуу өткөрүшөт. Вашингтондо Тынчтык кеңешинин биринчи жыйыны өттү. Анда 5 өлкө — Индонезия, Марокко, Казакстан, Косово жана Албания эл аралык турукташтыруу күчтөрүнүн курамында Газа тилкесине аскерлерин жөнөтөөрүн жарыялашты. Пентагон Газа тилкесинин түштүгүнө 5000 турукташтыруу күчтөрүн жайгаштыруу үчүн аскердик база курат. АКШнын борбордук командачылыгынын атайын операциялар бөлүмүнүн мурдагы башчысы генерал-майор Джаспер Джефферс эл аралык турукташтыруу күчтөрүнүн командачысы болуп тайындалды. АКШнын президенти Дональд Трамп бейшемби күнү өзүнүн Тынчтык кеңешинин алгачкы жыйынында Газаны калыбына келтирүү фондуна $7 миллиард чогултулганын жарыялады. Фонддун максаты Хамас куралсыздангандан кийин анклавды калыбына келтирүү болуп саналат. Бул максат ишке аша элек. Хамас курал жарактарын таштайт деп ойлойм. Алар убада кылышкан. Эгер алар таштабаса, катуу сокку урулат. Абдан катуу сокку урулат. Алдыдагы айларда кеңештин натыйжалуулугун текшере турган негизги суроолор бар. Анын ичинде Хамас согушкерлерин куралсыздандыруу жана Израиль аскерлерин чыгарып кетүү, калыбына келтирүү фондунун көлөмү жана Газанын согуштан жабыркаган калкына гуманитардык жардамдын агымы. Анклавды калыбына келтирүүгө болжол менен $70 миллиард каражат кетет. Кеңештин мүчөлөрүнүн көпчүлүгү жакынкы чыгыш өлкөлөрүнөн, ошондой эле Трамптын колдоосуна ээ болууну көздөгөн аймактан тышкаркы лидерлерден турат. Анын негиздөөчүсү мүчөлөрүнүн катарына демилгенин көлөмүнө тынчсызданган айрым АКШ батыш өнөктөштөрү кирбейт. Ага Израиль кирет, бирок Палестинанын өкүлдөрү кирбейт. Трамп бир нече өлкөлөр Газадагы тынчтыкты сактоого жардам бере турган эл аралык турукташтыруу күчтөрүнө катышуу үчүн миңдеген аскерлерди жөнөтүүнү пландап жатышканын айтты. Ошол күчтөр жайгаштырылганда Газадагы тынчтыкты сактоого жардам берет. Ал ошондой эле АКШ кеңешке $10 миллиард салым кошоорун айтты. Ал акча кайдан келерин айткан жок. Бул сан согуштун чыгымдарына салыштырмалуу өтө аз сан. Трамп кеңешти сентябрь айында Израилдин Газадагы согушун токтотуу планын жарыялаганда сунуштаган. Бирок ал өзүн тынчтыкты орнотуучу адам катары көрсөткөнү менен Трамп Иранга каршы согушка даярданууда. Трамп жерден тышкары жашоого жана белгисиз учуучу объектилерге байланыштуу документтерди жарыялоону буйрук кылды. Ал мындай чечимди бул маселеге болгон чоң кызыгуудан улам кабыл алганын айтты. Мен коргоо министрине жана тиешелүү министрликтерге жана агенттиктерге жерден тышкары жана жерден тышкаркы жашоого, белгисиз аба кубулуштарына жана белгисиз учуучу объектилерге байланыштуу өкмөттүк документтерди аныктоо жана ачыктоо жарыянын баштоону тапшырам, деди Трамп. Буга чейин АКШнын мурдагы президенти Барак Обаманын келгиндер бар экенин, бирок аларды жеке өзү көргөн эместигин айткан. Кийинчерээк Трамп Обаманы жашыруун маалыматтарды ачыкка чыгарды деп айыптаган. Германиянын Der Spiegel басылмасынын милдеттөөсүнө ылайык АКШнын чалгындоо кызматы
түндүк агым газ куурун жардыруу пландары жөнүндө 2022 жылдын жазында эле билген. Маалыматтарга караганда 2022 жылдын жазында Американын чалгындоо кызматынын өкүлдөрү Киевде украиналык саботаж адистери менен жолугушкан. Ошол учурда Украин тарап Орусия Германияга газ жеткирген газ куурларын жардыруу идеясын сунуштаган. Der Spiegel'дин булактары америкалыктар башында планды колдошкон. Операциянын чоо жайын, маршруттарын, кемелерин жана 80 метрге чейинки тереңдикке сүңгүү үчүн суучулдарды окутууну талкуулашкан деп ырасташат. Операция Диаметр деген ат менен белгилүү болгон. Бирок жайында АКШтын позициясы өзгөрүп, операцияны колдоодон баш тарткан. Кийинчерээк операция жөн гана кийинкиге калтырылган. Le Monde газетинин маалыматы боюнча Орусия Украинага каршы согушка 1000ден ашык кениялык жаранды тарткан. Кениялык депутат Кимани Ичунгва бул тууралуу Кениянын парламентинде чалгындоо кызматтарынын жана кылмыш иликтөө департаментинин биргелешкен баяндамасына шилтеме жасап жарыялады. Анын айтымында жалдоочулар Стамбул жана Абу-Даби аркылуу туристтик виза менен өлкөдөн чыгып кетишет. Андан кийин алар Орус армиясына кошулушат. Чет өлкөлөрдө иштеген кениялыктар да Орусияга жөнөтүлөт. Путин өзү баштаган согушта туңгуюкка кептелди деп жазат The Economist. Орусия Украинада чечүүчү жеңишке жете албайт, бирок согушту токтото да албайт. Чоң жоготууларга карабастан орус аскерлери көп деле алдыга жыла албай жатышат. Заманбап дрон согушу ири масштабтуу жетишкендиктердин мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарды. Күчтөрдүн ар кандай топтолушу тез эле бутага айланат. Ошол эле учурда мобилизациялык ресурстарга барган сайын көп акча керек болуп жатат. Натыйжада Путин кайсы жолду тандаарын билбей турганы айтылат. Анда катаал согушту улантуу же анын жеңиш жарыялоосуна тоскоол боло турган келишимге макул болуу тандоосу турганы белгиленет. Дал ошол себептен улам согуш уланып жатканы айтылууда. Түштүк Кореянын мурдагы президенти Юн Сон Йол аскердик төңкөрүш жасоого аракет кылган деген айып менен өмүр бою эркинен ажыратылды. 65 жаштагы мурдагы мамлекет башчысы бийликти кыянаттык менен пайдалануу жана козголоң чыгарууга чакыруу боюнча күнөөлүү деп табылды. Прокурорлор Юнга өлүм жазасын берүүнү суранышкан. Камакка алынгандан бери тергөө камагында отурган Юн айыптоолорду четке кагып, президенттик ыйгарым укуктарынын чегинде иш алып барганын жана оппозициялык партиялардын өкмөттүн ичине тоскоолдук кылганына көңүл бурууга аракет кылганын билдирди. Адвокат соттун чечими негизсиз деп эсептейт. Британияда падыша Чарльз 3-нүн иниси мурдагы ханзада Эндрю Маунтбеттен Виндзорду полиция 12 сааттан кийин бошотту. Ал америкалык финансист Джеффри Эпштейн менен болгон байланышы боюнча кызмат абалынан кыянат пайдаланган деген чек менен 19 февралда кармалган. Sky News басылмасы маалымдагандай, Эндрюга байланыштуу иликтөө уланууда. Джеффри Эпштейндин иши боюнча документтерден Эндрю америкалык финансистке Сингапур, Гонконг жана Вьетнамга сапарлары тууралуу баяндамаларды, ошондой эле инвестициялык мүмкүнчүлүктөр боюнча купуя маалыматтарды берип турганы айтылган. Эндрю буга чейин өзүнө коюлган бардык айыптоолорду бир нече жолу четке каккан. АКШ мигранттар үчүн CDL коммерциялык айдоочулук күбөлүктү алуу талаптарын күчөттү. Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги АКШ коммерциялык айдоочулук күбөлүктөрдү берүү жана жаңыртуу боюнча эрежелерди күчөткөнүн жарыялады. Аталган айдоочулук күбөлүгүн алуу же жаңыртуу эми АКШтын жарандарына, грин картасы бар адамдарга жана айрым жумушчу визалары бар чет элдик жарандарга гана берилет. Февраль айынын башында иммиграция кызматы Индиана штатында 4 адамдын өмүрүн алган жол кырсыгынан кийин 30 жаштагы кыргызстандык жаран камакка алынганы айтылат. Непал альпинизм эрежелерин катаалдаштырып жатат. Бул тууралуу The Independent маалымат агенттиги кабарлады. Ага ылайык, эми Непалдагы 7000 метрден жогору болгон чокуну багындырган адамдарга гана Эверест чокусуна чыгууга уруксат берилет. Жакында медициналык маалымат жана экспедициянын деталдуу планы да талап кылат. Бийлик трагедиялардын санын азайтууну жана тазалыкты жакшыртууну көздөп жатат. Учурда альпинисттер тоодон ылдый түшүү үчүн кеминде 8 килограмм калдык алып түшүшү же $4000 өлчөмүндөгү депозит төлөшү керек. Келечекте бул депозит милдеттүү экологиялык төлөм менен алмаштырылышы мүмкүн. Эгерде мыйзам кабыл алынса, бул акыркы жылдардагы эң катаал жөнгө салуучу реформалардын бири болот. Америкалык изилдөөчүлөрдүн айтымында бир гана мурунга чачыраткыч вакцина бардык чөтөлдөн, суук тийүүдөн жана сасык тумоодон, ошондой эле бактериялык өпкө инфекцияларынан коргой алат жана ал тургай аллергияны жеңилдетиши мүмкүн. Стэнфорд университетинин командасы өздөрүнүн универсалдуу вакцинасын жаныбарларда сынап көрүштү жана эми аны адамдарга сынап көрүү керектигин билдиришти. Бул тармактагы эксперттер изилдөө алгачкы этапта болгонуна карабастан, чындыгында кызыктуу болгону жана чоң кадам болушу мүмкүн экенин айтышты.
Урандылардын арасында ифтар. Газадагы Аль-Магази качкындар лагеринде палестиналык үй бүлөлөр чатырлардын жана талкаланган үйлөрдүн арасында ооз ачышууда. Катаал шарттарга, азык-түлүк жетишсиздигине жана уланып жаткан туруксуздукка карабастан, адамдар күн баткандан кийин жөнөкөй тамакты бөлүшүү үчүн чогулушат. Көптөгөн адамдар үчүн бул жөн гана ооз ачар эмес, гуманитардык каачылыкка жана талкаланган инфраструктурага карабастан, туруктуулуктун жана салттарды сактоонун символу. Сиздер бүгүнкү күнгө алынган эл аралык жаңылыктар топтому менен таанышалдыңыздар. Амандыкта калыңыздар.